Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. 20 жылдыктан кийинки трагедия. Маркум келиндин классташы жаңы жагдайларды айтып берди. 2025 жылдын 26 май күнү Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагында 38 жаштагы аял 20 жылдык жолугушууга барып атып өлтүрүлгөн. Айзирек мектепте жакшы окуучу, мүнөзү токтоо оор басырыктуу эле 11 класста аяктагандан кийин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын бирине тапшырган. Ал университетте жүрүп, азыркы жолдошу менен таанышып, экөө баш кошушат. Куда тарап кызды өзүбүз окутуп алабыз деп убада берип, ата-энесин узатышкан. Бирок убакыт өтүп берилген убада аткарылбай, Айзирек окуусун уланта албай калган. Үй бүлөлүк жашоо башталгандан кийин Айзиректи апасынын үйүнө өтө сейрек гана жөнөтчү экен. Ал көп нерсени ачылып сүйлөй берчү эмес. Жада калса ата-энесине да. Баарын ичине катып, ичинен сызчу. Сыртынан эле көрүнүп турбайбы? Биз түшкөн сүрөттөрдүн биринде да жылмайып түшкөн эмес, дейт классташы. Бул 20 жылдык жолугушууга классташтар 6 ай мурда даярданып, кеңешип, WhatsApp тайпасы аркылуу дайыма байланышып турчубуз. Айзирек болсо башка кыздардай болуп, өз оюн ачык айтчу эмес, болгону кошулам деп кала берчү. Айрым классташтарыбыздын ата-энелери, ал тургай өзүбүздүн ичинен да кээ бирөөлөр дүйнө салып кетиптир. 25 май күнү алардын арбагына багыштап Куран түшүрдүк. Айзирек да ошол учурда биздин жаныбызда болчу. Андан кийин балдар ушунча чогулуп калыптырбыз, жүргүлө, балмуздак жейли деп, андан соң силерди бир жерге алып барып сыйлайлы деп калышты. Ошондо Айзирек мен кете берейин, үйгө кетишим керек деп кетүүгө камынды. Классташтар көпкө болбой жатып, эптеп көндүрүп, балмуздак жегенге араң алып калдык. Ошол учурда Айзирек балмуздагын жебей, уюлдук телефон аркылуу кимдир бирөө менен муңайыңкы жазышып жатканын байкадым. Буга чейин эле ал жалаң кыздар болсо барам, эркек балдар болсо барбайм деп айтып жүрчү. Биз жолдошу мынчалык мыкач экенин мындан ары эмне болорун билген жокпуз да. 26 май күнү акыркы коңгуроо аземине жолдошу менен чогуу келген. Ал кайсы жерде турса жолдошу да жанынан чыкпай, абдан кызганчаак экени байкалып жатты. Жада калса ким менен сүрөткө түшүп жатканын көзөмөлдөп карап турду. Классташыбыз корккондон көп сүрөткө түшкөн жок. Негизинен кыздар менен гана сүрөткө түшүп жатты. Мектептеги линейка саат 12:00 аяктап, классташтар башка жерде чогулуп отурдук. Жолдошу бизге кошулган жок. Ошол эле күнү жолдошу менен үйүнө кеткен. Арадан 2 саат өтпөй пикир келишпестиктен улам жолдошу аны атып салганы айтылды. Ал өзүн коргоого аракет кылгандай колдору жаракат алып, чачырап кеткенин уктук. Айзиректин 3 уулу жана 2 кызы бар. Эң улуу баласы 19 жашта жана Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде билим алат. Экинчи баласы мектепте 9 класста окуйт. Ал эми кичүү кызы 4 гана жашта. Келин ошол эле күнү 26 майда Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагына караштуу Алга айылында жерге берилди. Тажияга барган классташыбыз 4 жаштагы кызынын жанына барып, эмне болгонун сураганда кыз: акыркы коңгуроо аземинен чыккандан кийин балмуздак жедим. Анан атам апамды урушту, апам ыйлады деп жооп берди. Демек уруш ошол учурда эле башталып, үйүнө жеткенде күчөп кеткен, деди ал. Алдын ала маалыматтарга караганда жубайлардын ортосунда уруш чыккан. Уруш учурунда күйөөсү аялын ор тепкиге алган. Андан кийин ок чыгарылган аял тез жардам кызматынын унаасы менен Өзгөн райондук ооруканасына жеткирилип жатканда жолдо үзүлүп кете берген. Өзгөн Рийбиге Караколжа районунун 1987 жылы туулган АЭ аттуу тургуну алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгондугу жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып, аймактык караштуулугу боюнча Караколжа Рийбиге жөнөтүлгөн. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Чогулган материалдын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иш козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары маркум аялдын 1985 жылы туулган жолдошу Абы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кабарлар Турмуш басылмасынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирдик үчүн Айзирек багуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт айка.
Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9.000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар. Баштагыма кайрылыңыздар. Москва Казахстан чыкты кирди. Дес бересат.